Mana şu toğa ketip atабыз peshkom. Saat 2,5 saatdan beri peshkom basıp atабыз. Ildıydı otel. Bu jaka atayın peshkom çıgaylı dep ketip atабыз. Biroq özgöçölүgü peshkom basış gerek. Peshkom baskanda jön ele basbastan oylonуп basış gerek da. Özüңdü özüң үйрөнүшүң керек басып аткан учурда. Жөн эле басбастан ойлонуп, ой жүгүртүп, ой калчап, келечегим кандай болот? Артымда эмне кылып келип атам деп эки тараптуу ойлонуп кетишиң керек. Пешком баскандын пайдасы көп, пешком баскыла силер дагы. Анан менин бир өзгөчөлүк жерим, урматтуу мекендештерим, бир жерге келген учурда ар дайым пешком же велосипед болсо арендага велосипед алып велосипедде кыдырам да, кайсы мамлекетке болбосун барсам ошондой. Эмне үчүн десеңиз, эгерде сиз бир жерге барсаңыз, атайын турлар менен же атайын бирдеке менен уюштуруп барсаңыз, ал жерде сиз биринчи эркин жүрө албайсыз. Экинчиден алардын чызган чызыгынан чыга албайсыз. Каалагандай эркин жүрө албайсыз. Сиз себеби ошонун ичиндеги адамсыз да. Эркин болуш үчүн эркин өзүң келишиң керек. Каалаган жериңе барасың, каалаган нерсеңди аласың дегендей. Ошондой экен, келип эгерде баягыдай 2G сыяктуу карталарды колдонсоңуз, анда сиз карта менен жүрүп каласыз да. Карта менен эмес, мынтип өзүңүз каалагандай жүрүп, адашып кетип, адашып бирөөнүн үйгө кирип кетип дегендей. Өтө кызык болот да бул нерселер. Эгер сиз эч кандай карта колдонбосоңуз, эч кайсы адамдар менен барбай, менин да досторум жок эмес, тааныштар бар, бул жакта дагы, Кытайда дагы бар жоктордо бар. Күтүп алышат, чай беришет, үйгө алып барышат, бирок ошол нерсени мен каалабайм. Айтпай барам, айтпай келем. Айтайын дегеним, кызыгы жоголуп калат. Кызыгы жоголуп калат. Ушу кызык эмнеси менен кызык билбейсиң. Билбей биринчи жолу көрүп атасың да сен. Ошонусу менен өтө кызык болот. Урматтуу мекендештерим, ошондуктан өзүңүздөр кыдырыңыздар дүйнөнү.